kalsam canımda. Seni izlep çok olup canım. Canımla bara veremem. Düşümde görüp özümdü. Yürekte günde cubara veremem. Özüm vurma, özüm kayıra götüreyim. Başka yıllara görülme. Gözlerim nurdan taragan, көңүлүм seni каалаган. Көрүнбөй калсаң жанымдан, сени издеп күндө сагынам. Gözlerim nurdan taragan, көңүлүм seni каалаган. Көрүнбөй калсаң жанымдан, seni издеп күндө сагынам. Чого? Махаббат жок, жок, жок деби жаным. Сени шүңгүйүп мен жана беремин. Жүрөгүм чок, чок, чок болуп жаным. Жаныңа бара беремин. Махаббат жок, жок, жок деби жаным. Сени шүңгүйүп мен жана беремин. Жүрөгүм чок, чок, чок болуп жаным. Жаныңа бара беремин. Düşümde görüp özüңdü. Жүрөктү күндө жубатам. Жанымдай көргөн жан адам. Өзүңө качан жолугам. Düşümde görüp özüңdü. Жүрөктү күндө жубатам. Жанымдай көргөн жан адам. Өзүңө качан жолугам. Кеттик. Махаббат жок, жок, жок деби жаным. Сени шүңгүйүп мен жана беремин. Жүрөгүм чок, чок, чок болуп жаным. Жаныңа бара беремин. Махаббат жок, жок, жок деби жаным. Сени шүңгүйүп мен жана беремин. Жүрөгүм чок, чок, чок болуп жаным. Жаныңа бара беремин. Айбек Кенжешев. Ал тамак жасаганды жактырбайт. Бирок жеке ресторанын ачуу анын кыялы. Айбек Мой О тиркемесинин которуу жөнөттү. Эми ал тамак жасабай койсо болот. Айбек жеке ресторанын ачалат. Мой О тиркемесинен сатып алууларды төлөп, балансты толуктап же акчаларды которуп, 10 миллион сомдук ойнотууга катыш. Нурила өзү бизге энергия тартууларды окшойт башталбай жатып. Сиздер көрүп жаткан кавер шоу программасы. Кош келипсиз, Нурила. Кош келдик. Негизи биздин тема ушул ырларга байланыш. Өзү эле айтып тургандай кавер шоу программасы. Жана ошондой эле биз бул жака жалаң гана үнү бар ырчыларды таңдап чакырабыз. Аябай кубанычтамын ошондой тизмеге илинип калганыма. Кудайга шүгүр демекчимин. Барыңыздарга салам, урматтуу Супер KG порталынын көрүүчүлөрү, биздин гитарист байкебиз, бэк-вокал тамаша. Бүгүн атайын Нурила айымга жардамдашайын деп Тагир мырза жана Жасмин айым келип отурат. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Бүгүн сиздердин коштооңуздарда сонун бир шоу болот деген ишеничтемин. Нурила өзүңүз махаббат жок деп калдыңыз. Негизи эле махаббат сиз үчүн эмне деген суроодон баштан келип жатат. Көпчүлүк ушул ырды түшүнбөйт да. Махаббат жок эмес, махаббат жок дебе жаным деп, наоборот махаббат бар деп ишендирип аткан адамдын ыры бул. Негизи махаббат бар. Махаббаттан дүйнө кандай десем, сакталып турат десек болот. Ошол эле Кудайдын пендесине болгон махабаты, эненин баласына болгон махабаты, адамдын жаратылышка болгон махабаты, махаббат бардык жерде. Ошол эле биздин музыкабызда дагы сүйүүнү даңктаган
ырлар аябай көп. Бүгүн буюрса ошол көрөрмандарга ырчынын угармандарын болгон махабатын тартуулаганга аракет кылабыз. Азыркы учурда YouTube каналыңызда 27 миллион болуптур, Бул чыгарма көрүүчүлөрдүн саны. Анан негизи эле бул ырды кантип таңдап алдыңыз, аткарып калышыңыздын себеби эмнеде болду, анан эмне себептен бул ыр популярдуу болуп кетти сиздин көз карашыңыз боюнча, ошону айтып берсеңиз. Бул чыгарманы аткарып калганымдын себеби мен буга чейин, ушул чыгармага чейин жалаң мидлек ырдачымын. Өзүңүз деле билет болушуңуз керек. Жалаң жай ырлар, кайгылуу ырлар болчу. Анан иштешип аткан эжекем Мырзагүл Абдрахмановна деген кезинде Бекжан Темирхан агабыздын продюсери болчу. Азыр мен менен иштешет. Ошол эжекебиз кечке эле кайгылуу чыгарма ырдай бересиңби, шаңдуураак ырдачы деп анан ушул чыгарманы байкап калып, бул чыгармага чейин ушул чыгарманы аткарып жүргөн агабыз казакстандык менин Эх махабат деген чыгармамды алып аткарган. Анан кийин чыгармаларына көз чаптырып отуруп, ушул чыгармасына көзүбүз түшүп, биз дагы ал Эх махабат деген менин чыгармамды алса, мен махабат жок деп анын чыгармасын алгам. Анан ушундай билбейм эмнеге популярный болгонун, анткени менин оюмча кыздын характерине жакшы жарашкан ыр окшойт да. Чем эркек киши ырдаганына караганда кыз баланын махабат жок деби жаным деп ырдап атканы как будто романтично, красиво болду окшойт да, по-моему. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланды окшойт. Акыркы учурда сизден мындай өзгөрүүнү байкап атам да. Эмнегедир мындай шаңдуу ырларга басым жасап атат окшойсуз. Нуриланы башка кырынан бир аз көрсөтөйүн деген оюңуз болуп атабы? Же мындай жөн эле ушундай ырлар туура келип калып атабы? Кандай болуп калат? Кадимкидей эле максат коюп эле шаңдуу ырларга басым жасайын деп чечтим. Анткени сөз бул адамдын жашоосундагы эң чоң курал, эң чоң нерсе экен. Сөзүң ошого жараша кандай сөз сүйлөсөң, ошого жараша жашоону тартат экенсиң. Анан соответственно биз бир күндө жок дегени мен мисалы 10 жолу ырдай турган болсом, 10 жолу ошол сөздү айтам, ошондой нерсе тартылат деген ойдомун да. Анан мурдакыдай только кайгылуу жай чыгармаларга эле басым жасай бербей, шаңдуу нерселерди дагы өзүмдүн жашоомо дагы, өзүмдүн угармандарыма дагы алып келгенге аракет кылып атам. Башкаларга дагы сунуштайм. Шаңдуу ырдагыла. Эмне себептен акыркы учурда Нуриланын чыгарган ырлары хит болуп кетип атат? Сырыңыз эмнеде? Сыры эмнеде? Билбейм, главный неме экен да, чыгармачылыкта негизи жүрөгүңдү салсаң, эч кандай жасалмасы жок, оюңдагыны коркпой, үркпөй, кандай ырдагың келип атат, честный болуш керек угармандар менен. Адам подсознательно калпты сезет, жасалмалуулукту сезет. Калп ырдоо деген кандай? Калп ырдоо деген мисалы сен өзүң жан дүйнөңдө эмес, сага жакпайт, просто аткарып коесуң. Балким андайлар деле бар чыгар. Мен өзүмдүн түшүнгөнүм боюнча мен жашоомдо эмне болуп атат, ошону ырдайм. Ошону ырдаганга аракет кылам. Мисалы Көлдүк жигит деген ырыбызды көлгө барып, көлдүктөр концертке келбей коюп, анан булар эмне себептен концертке келбейт, кийинки жылы көбүрөөк келсин, ошолорго бир чыгарма жаратайынчы деп туруп жаралгандагы чыгарма да. Ал жерде дагы өзүнчө менин бир чындыкты айтып аткан немем бар да. Демек ошондон улам жазылган. Ооба. Кантип ошону кененирээк айтып бериңизчи. Мен өзүм көлдүкмүн ошондуктан. Көлдөнсүзбү? Сон көлгө барабыз гастроль менен. Бир жумага барабыз, анан айылдарына барып гастролдоп жүрөбүз, анан такыр эл келбейт да. Келет эми 10 киши, 15 киши келип калат, анан настроениең түшөт да. Өрчүү үчүн эң жаман нерсе ошол угарман келбей койгону болуш керек, по-моему. Анан булар эмнеге концерт көрбөйт, негизи эле көп келбейби же бизге эле келбей атабы деп ушундай бир уже 4-5 күндө аябай жаман болуп баштады. Анан Бердибек Жамгырчиев байкебиз өзү көлдөн эмеспи? Мурда эле чыгарып койгон обонун бар болчу. Деп эле жөн эле диктофонго сохранить этип койгон голосду. Анан ушуга кандай идея кылсам, эмне кылып сөз жаздырсам деп ойлонуп жүргөн кезим болчу. Анан кийин ушул көлдүктөргө
чыгарып койбоймунбу бир деп идея келди. Анан неме бар го, көлгө барсаң эле көлдүктөн өлдүк деген сөз бар го. ооба Эң популярный сөз. Анан кийин почему бы ушул сөздү колдонуп бир жазып койбоско деп идея келди биринчи. Анан Бердибек байкебизге айттым, мен ушундай ырдайын деп атам, кайырмасында обязательно көлдүгүм ай көлдүктөн өлдүмбү ай деген болуш керек дедим да. Анан сен сүрөзүн эле ушинтип ырдайын деп атасың деп таң калып калды Бердибек. Ооба деп сөзүн бердим, макул жазып берейин деп. Өзү да көлдөн да тамашалуу кылып жазып берди. Эртең менен мен айтып коюп уктап калып турам. Анан эртең менен ойгонсом текст келиптир. Шак эле гитараны алып туруп салдым. Мен уже сездим да ушул ыр бир эле убакта мындай кайчы пикирлерди жаратып, анан бир эле убакта тамашалуу. Мисалы, көпчүлүк айтып атат мындай трайбализмге жакын ыр депчи. Бирок чыгармачылыкта андай нерсе жок да. Чубак Сатаев агабыздын деле ака деген сөзүңдү жок неме деген түштү кызым ай сүйкүм жүзүң ай деп ырдап кетпеди эле. Ошондой эле темада бул бар нерсени ырдагандын эч кандай жаман нерсеси жок, коомдогу бар нерсе. Анан корккон жокмун, эч нерсе болгон жокмун. Балким азыр жаштыгымдын немесиненби көп нерсени ойлонбой эле шар эле болот деп туруп эле жаздык, чыгардык. Студияда отуруп эле бир аз үзүндүсүн эле ТикТокко салып койгонбуз, аябай ал тарап кетти. Ошентип жаралып калган. Көлдүктөр концертке келбей койгон менен. Азыркы учурда көлдүктөрдүн көпчүлүгү жакшы көрөт экен. Эмне себептен десеңиз, буга чейин сиз келгенге чейин мен социалдык эле тармактардан жөн эле опрос кылып койдум да. Көлдүктөр ушунчалык жакшы көргөн ырчы айым келет десем, бардык эле сен табышмак айтып анан жоонду айтып койдуң го депчи. Нурила деп сразу эле билишти да. Ооба. Себеби неме экен ойлоп көрсөм, ырлардын баары эле түштүккө жазыла берет, ошондойбу? Оштук кыз, түштүктүк кыз деп эле. Көлдүктөргө чынында ыр аз экен. Сыймык байкебиздин көлдүк кызга деген ыры бар экен. Анан жигиттерге эмнегедир эч ким ырдабайт экен да. Көлдүк жигиттерди аябай кубандырып койдуңуз бул жолу. Бирок кээде жигиттер, мен өзүм Баткенден болом, бирок эмнегедир ушул ырды жакшы көрөм дегендер да бар. Түшүнүксүз. Негизи башка бир тарынуу дагы болгон жокпу? Мындай эмне себептен көлдүктөргө чыгарып койдуң деп. Бар. Мен өзүм оштон болом го. Жердештерим эмнеге сен өзүң жериңе чыгарбай көлгө чыгарасың дегендер дагы бар. Эми бардык нерсенин өзүнүн убактысы болот. Азыр оюмда бар ошол ар бир областка бирден чыгарма арнасам деген. Бирок ал нерсе өзүмдүн жүрөгүмдөн ошондой бир ситуациялардан чыкканын каалайм да. Мен ушуларга чыгарышым керек деп эле баягы эптеп-септеп чыгарып койгум келбейт. Азыркы учурда мен элестетип атам, эгерде Жети Дубандын элине, жигиттерине ушундай ыр арнасаңыз жакшы жашап кетесиз го дейсиз. Анда мында учуп кетесиз го дейм. Көрбөйсүзбү? Азыр. Нет. Көзүңө карасам, көл болуп баратам, жүрөктү мынча жибитпе. Тартылып баратам, тагдырым тамашам, ашыкмын көлдүк жигитке. Көлдүгүм ай, көлдүктөн өлдүмбү ай, көзүңдөн толкун көрдүм ай. Сезим тал көлдүгүм ай, сезонду берди Кудай, сезимден сени көрдүм ай. Ушундай чыгарманын жаралышына себеп болгонсуңар. Элиңизге береке. Рахмат. Азыр болсо Сенсиң жаным деген чыгарманы сизден сураналы. Мирбек байкебиздин жүрөктө Сенсиң жаным деген чыгармасы былтыр чыкканда аябай жакшы көрдүм эле. Бузуп албасам экен деген аракет кылалы ырдап бергенге. Атайын сизге ушул ырды камдап, таңдап койдук. Сенсиң жаным Нуриланын аткаруусунда. Ооба. Сен билесиң мени кайгырбагын деги,
Düşünürsün bir günü Tonuk sezimimdi Taza mamilemdi Sen istersin bir günü Erkelegenin Mağa жазба degenin Mağa çalba degenin Bari bir men üçün Gelme degenin Kayra gitme degenin Menin geçin ekeyim Жүрөктө sensin canım Canım Жазылган менин багым Оюмда sensin canım Canım Ömürlük menin jarım Жүрөктө sensin canım Ар кимдердин кеби адаштырып сени алгонтуп сезимди түбөлүккө жаным эң жакын адамым билсең мен экенимди эркелегениң мага жазба дегениң мага чалба дегениң баары бир мен үчүн келбе дегениң кайра кетпе дегениң менин кечин экейим жүрөктө сенсин жаным жаным жазылган менин багым оюмда сенсин жаным жаным өмүрлүк менин жарым жүрөктө сенсин жаным сонун өзүңүзгө жактыбы аткарганыңыз? Болот эми өзүн эч ким мактабай аткан аябай сонун чыгарманы аткарып бердиңиз. Мирбек Атабеков да балким угуп азамат деп атса керек. кубанычта болом атса. Сиз ырларды таңдаганда эмнесине карап таңдайсыз? Көбүнчө тойго ылайыкташтырыппы негизи же болбосо мындай элдерге жаккандай кылып таңдайсызбы? Негизи эмнеге көңүл бурасыз? Тойго да ылайыктайбыз. Адамдарга тарбия бере турган дагы болуш керек. Ошол эле убакта эң биринчи сөзүнө, андан кийин обонуна. Негизи таңдоо учурунда кимдер менен кеңешесиз? Мен ошо өзүм билемин, өзүм билип эле ушунун баарын тфарз этип атпаймынбы? Демек өзүңүз эле? Көөлдүк депчи. Ооба, өзүм эле. Негизи билбейм, мен жакшы эле тандай алат болушум керек деп ойлойм. Себеби мен тандаган ырлардын көпчүлүгү эле угармандарга жагып сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүрөт да. Негизи көрдүңбү жеңдим баарын деген ырыңыз абдан хит болду десек дагы болот. Көпчүлүккө жакты. Негизи кандай ойлойсуз, мындай жеңүү бул адам өзүн өзү жеңиш керекпи же душмандарынбы? Адам эң биринчи өзү менен жумуш кылыш керек. Өзүнүн ичинде порядок болсо, өзүн өзү жеңе алса, ал адам уже башканы жеңгенге ашыкпайт деле. Бирөө менен тирешип, ага өзүңдүкүн доказать этип, мен кыйынмын деген бул надандык десек болот. Адам эң биринчи ушул жылы былтыркысына караганда жакшыраак болуш керек. Мен тиги адамдан жакшыраак болушум керек, будан жакшыраак болушум керек десең, анда өспөйсүң, анан өзүңдү өзүң эле кыйнап жейсиң десем. Көрдүңбү жеңдим баарын деген көпчүлүккө мындай суроо жаратты эле. Бул бир эле адамга айтып атабы, көрдүңбү жеңдим баарын деп? Мурда балким сүйлөшпөй калган жигитине же болбосо мындай жалпы адамзатка айтып атабы, көрдүңбү жеңдим баарын деген? Бул каяктан келип чыккан, эмне себептен ырдап калдыңыз? Ушул боюнча айтсаңыз. Жеңдим баарын бул бир адамдын экинчи адамга айтып аткан диалогу негизи. Көрдүңбү жеңдим баарын, себепкер сенсиң жаным деп атпайбы? То есть бир адам жашоосунан келген, ошол адамдын аркасында, ошол адам азапка салып кеткендин аркасында балким автор өзү күчтүү болуп чыккандагы немеси да, обращениясы десек болот. Бул негизи менин чыгармам эмес, Алижан деген дос баламдын чыгармасы. Мен Москвага кетип бир айдай жүрүп келгем. Ошондо келип жолугуп, анан ушундай ыр чыгардым деп
2 куплетин жазып коюптур. Укканда эле мага дагы жакты. Анан ушул чыгармаңды аткарып чыгайын мага бер десем, хорошо, ал бер деп берип койгон. Анан уже припевин жазып, 3-чү куплеттерин жазып, толуктап өзүм. Так, припеви сен бактыңды тапсаң болду, сен теңге жаксаң болду деп өзүм текпектарын толуктап аранжировкага берип анан ырдап чыкканмын. Булар кандай абалда, кандай себепте чыкты эле деп өзүнөн тереңирээк сураш керек. Азыр өзү дагы Россия жергесинде жүрөт. Сиз сурап көрбөдүңүзбү? Толук жок, сурап көргөн эмесмин. Ага мен да ошол кезде өзүм менен өзүм болуп эле мүмкүнчүлүк болгон эмес. Себебин сураганга буюрса, Кыргызстанга келсе сурап коюшум экен. Азыркы учурда сиздин ырларыңыз баардык жерде жаңырып жаткан учуру. Анан тойлорго да көп барып атасыз. Негизи эле бир жумада канча табасыз деп сурайынчы? Бир жумада канча табасыз? Бул акча маселесин негизи айтканга болбойт. Ал нерсе личный жол боюнча калыш керек. Как үй бүлө, жеке жашоо деген сыяктуу эле акчаны бирөөгө аз көрүнөт, бирөөгө көп көрүнөт, бирөөнүн сөзү тиет, бирөөнүн көзү тиет дегендей. Жашоого жетет. Чармачылыгыбызды алдыга сүйрөй турган, вложение кыла турган акча түшүп атат, Кудайга шүгүр десек болот. Ошо, ал нерсе сыр эле бойт. Жакын арада Дали апаңызга дагы унаа белек кылдыңыз, Toyota үлгүсүндөгү, жаңылышпасам. Анан кандай кабыл алды, негизи эле эмне себептен ал унааны таңдадыңыз? Ошол боюнча кененирээк айтып бериңизчи деги эле ошол окуяны. Апам негизи машина айдачы. Мен 7-8 класстарда машина айдап, өзүнүн бир кызыл машинасы бар болчу, Volkswagen үлгүсүндө. Ошол кездерде кандай десем, апам карап аябай суктанчумун. Сонун айдап жүрөт депчи, анан аябай катуу айдачу машинаны жүрөк жүрүп. Андан кийин үйүбүздөн көчүп кеттик, Бишкекке көчүп келдик. Шарттардан улам машина сатылып кетти. Ошондон бери апам жөө жүрүп калды. Биз жашаган жак дагы шаардан алыс. Анан апамды кайра мурдакыдай бактылуу, мурдакыдай машина айдаган аял бир башкача көрүнөт го. Более бая көрүнөт. Ушундай. Апам азыр бир аз ооруп сыркалып атып, бир аз неметип кетти. Анан ошо машина алып берейин деп негизи көптөн бери эле кыялданып жүргөм. Анан быйыл 49 жашка чыкты. Өзүнүн жакындарын чакырып, туулган күнүн өткөрүп, анан белек кылган жайыбыз бар. Эмнеге Камри? Анткени ошол тааныштардан сурадым, аял кишиге, апама ушундай жашка чыгат, кандай машинаны кеңеш бересиңер деп жакындардан сурадым. Анан ушундай белек кылсаң болот деп, анан ошо жакындардын кеңеши менен эле алып калдык. Өзүңүздүн унаңыз бар, жаңылышпасам? Жок, өзүм. Качан алайын деген оюңуз бар? Мен унага негизи кызыкпайм да. Жашоодо. Желательно мындай эле леди болуп эле, машинанын аркасында отуруп эле жүргөн жагат негизи. Бирок эми жашоонун талабы экен. Баягы буту колун кыскадай болуп калат экен, баары бир кереги окшойт деген ойго токтолуп келатам акыркы учурлары. Бирок машинанын алдында отуруп айдаганга дагы адам табыш керек да. Ансар Яндекс барга дейм. Ушундай бир өзүңүздүн жүрөгүңүздүн теңин таптыңызбы деген суроо аябай тажатса керек. Бирок ошентсе дагы эми көрөрмандарыңыз көрүп атат, мен дагы бир жолу тажатып сурап коеюн. Элдин калбайбы? Таптыңызбы дегенде издеген жокмун. Издей элекмин. Мени издесин деп күтүп атасызбы? Кыздар качан издечи эле деп. Азырынча тынч ал жакта. Эгер жаңылык болуп кала турган болсо угасыздар. Бөлүшөм. Өзүңүз кандай ойлойсуз, мындай кыз киши биринчи кадам таштап коюш керекпи, эгерде жакшы көрүп атса, же болбосо таптакыр бир мындай өзүңүздүн талабыңыз барбы? Таптакыр болду, мен айтпайм, жакшы көрүп калсам дегенчи. Жок, андай негизи эле жашоодо рамкага салынбаш керек деп ойлойм. Жашоодо болбойт деген нерсең айланып келип башыңа тиет да. Мен жок, эч качан айтпайм дей турган болсоң, бир күн ушундай айттырып коюшу мүмкүн Кудай. Эгер жакшы мырза болуп атса, сага туура келип атса, эмнеге айтпаска?
андай туура эле мырза карайм. чыкпай атат демек. Чыкпай атат эмес, эми көңүл бурбай атат окшойбуз. Кыргызда жакшы мырзалар толтура эле. Мен түшүнбөйм ушу жакшы кыз жок, жакшы мырза жок дегендергечи. Алар өздөрү, по-моему, ичинен жакшы боло албай эле ушинтип айта берет болуш керек деп ойлойм да. Негизи жашоодо жакшы мырза дагы бар, жакшы кыз дагы бар, толтура, Кудайга шүгүр. Просто биринчи өзүбүздүн ичибизди оңдоп, ниетибизди түздөп туруп анан кийин карасак көрүнөт. Азыр болсо сизден дагы бир чыгарма сурагым келип жатат. Өзүңүз каалаган бир чыгарманы азыр аткарып берсеңиз болот. Звезды. Бүгүн кечке ырдатып тажатып окшойсуз да. Жабай. Азыр болсо негизи чыгармачылыкка келгениңизде тоскоолдуктар көп болсо керек. Анан кайсы тоскоолдуктарды жеңүү азыркы сизди Нурила кылды? Тоскоолдук дегенде айтарлыктай чоң тоскоолдук деле болгон эмес эми. Кандай десем, башында мен ырдайм дегенде үйдөгүлөр каршы болгон. Сен ырдабайсың. Эмнеге? Кыз балага менталитет жанагы эле кыргыздын менталитети. Сен тынч эле башка нерсе менен алектенип, үй бүлө күтүп жашашың керек деген бир понятие бар болчу апамда. Апаңыз кайсыл учурдан баштап макул кызым ырдай бер деген бир макулдугун берип башында каршы болчу деп атпайсызбы? Анан видео тартып киргизгенде жөн эле кавер ырдайт деп ойлогондо, Ооба, адам ата энесинен сепарация болгон кез болот да, бөлүнгөн кез болот. Ошол моментиме туура келди да. Мен чыгармачылыкка башоту менен кирип баштаган кез апаман сепарация болуп, өзүмдү өзүм билип калган кезге туш келип калды. Анан четко ясно эле айттым, мен ушул нерсе менен алектенем, мен ушул нерседен рахат алам деп. Анан апам дагы түшүндү. Апам өзү дагы ырдайт, өзү да гитара чертет. Анан билгениң кылчы дейт окшойт. негизи баары бир эл алдында болгондон кийин сен энергияң толуп туруш керек, башкаларга энергия беришиң керек. Анан негизи эле сиз энергияны каяктан аласыз? Кантип бир чыгармачылык шыктануу сизге каяктан келет? Энергияны биринчи Кудайдан келет энергия. Анан чарчаган кезимде ошол үйгө барып апама бир сыйра ыйлап алып, даттанып алып, анан кийин энергияга толуп кайра кайтам. Кандай десем, менде кайра наоборот элдин алдында жүргөн кезде энергия алат да. Любой эле чыгармачыл адам түшүнөт болуш керек, ошондой болуш керек. Элдин алдында жыргап, ачылып, ырдап, ошондон рахат алып, энергия алып кайтат. Чыгармачыл адамдар баары бир мындай кысымга кабылышат да. Себеп дегенде өзүнүн бир мындай сырларын башка бирөө менен бөлүшө албайт. Бөлүшсөң эртең баардыгы сени тааныйт деген сыяктуучу. Анан сиз өзүңүздүн ичиңизде болгон бир сырларды, болуп жаткан окуяларды кимге көбүрөөк айта аласыз? Ким менен бөлүшөсүз? Кимдин алдына барып ыйлай аласыз? Эч кимге. Баарына эле айтам, бирок баарына эмес. Апама айтам сырларымды, бирок ага деле баарын эмес. Ал кишинин да жүрөгү бар. Ал киши эртең бир жака кетип калсаң сарсанаа болот, ойлонот. Ушундай болгон турбайбы, дагы ушундай болуп калсачы депчи. Жакындарым эжекем баары иштешкен Мырзагүл эже. Ал менен да бир туугандай болуп калганбыз. Ага деле баардык сырларымды айтам, бирок ага да сактап калган кездер. Негизи эле сыр бул ошон үчүн сыр да, эч кимге айтпаганың үчүн сыр да. Бирок ал сырдын баарын өзүңө катып жүрсөң, кырмап жүрсөң абдан оор болот болуш керек. Мен обон чыгарам, ошол кезде аябай жеңилдейм. Мен көрсө ошондон неметет окшойм. Азыр акыркы учурларда, бир жылдын ичинде мен только обон чыгарып калдым десем болот. Обон менен, сөз менен ушундай жеңилдейсиң. Ичиңде буулугуп бир нерсе чыкпай аткандай болот. Обон чыккандан кийин как будто бир Эверестти багынтып келгендей, сонун удовольствие. Кайсыл обонуңузду чыгарганда ушунчалык жыргап, ушунчалык сүйүнүп, мындай ушунчалык жан дүйнөңүз менен эргип алдыңыз эле? Бердибек Жамгырчиев байкебиздин Баары акча деген ыры бар. Ошол чыгармага обон жаратканда мындай сүйүнүч болгон да. Бул чыгарма мен эле, мага эле ырахат тартып албастан, башка кишилерди жакшылыкка үндөйт. Жашоодо баары акча эмес экенине, кандай десем, баары акча эмес экенин
далилдеген, бир аз да болсо ойго салган, адамды бир аз да болсо ойготкон чыгарма болот деп ошондон рахат алып аябай сүйүнгөм. Андан кийин Жек көрөм чыгармасы чыкты. Көп эле негизи. Негизи көпчүлүк видеолордон көрсөм, интервьюлардан көрсөм, сиз көпчүлүк учурда акча маанилүү эмес деп айтат экенсиз да. Ошончолук сурагым келип жүргөн бир суроо бар. Негизи өмүрлүк жарыңызды канчалык деңгээлде мындай такыр акчага карабайм деш азыр туура эмес да. Себеп дегенде баары бир жагдайын жасалыш керек, кийинки жашооң ошол адам менен өтөт да. Анан сиз материалдык жагдайына бир карайсызбы? Эркек кишинин материалдык жагдайына караш керек. Себеби ал үй бүлөнүн тиреги. Үй бүлөсүн камсыздай ала турган даражада жагдайы болуп, анан үй бүлө курганы бул жакшы нерсе. Анан дагы бир нерсе, эркектин канчалык жоопкерчиликтүү, канчалык мырза экенин анын финансысы дагы көргөзүп турат деп ойлойм. Себеби кандай десем, акча келиш үчүн адамда характер болуш керек. А характери жок эркек ал жакшы мырза болуп бере алат деп ойлобойм да. Ошон үчүн эркекке вот именно турмушка чыгарда караш керек. А мамилеге келгенде адам менен адам мамиле кылат, башка да ситуациялар болот да. Ошол кезде биринчи адамдыкты коюш керек деген позициядамын да иши алып. Ушундай. Сүйүү менен акча мындай катар туруп калган учурда эмне кыласыз? Карама каршы туруп калган учурда. Розовый очки деген сизде болобу? Мындай бир адамды сүйүп калган учуруңуз болду беле? Жок, эчтекеси жок, бирок сага ал адам жагат. Сүйөсүң жөн эле. Болгон, албетте. Мен негизи эле чыгармачыл кишилер жагдайына көп карай бербейт. Сүйүп калды болду, баш оту менен кирип кетет. Демек сизде да ошондой болушу мүмкүн экен да. Ооба, албетте. Сиздин келгениңизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Абдан студиябызды жаркыраттыңыз. Негизи азыркы учурда көлдүктөрдүн баардыгы бул жака топтолуп калды сиз келгенде. Азыр эми Айганыш деген чыгарма менен ошол бир шоуну жыйынтыктасакпы деп атабыз. Болду. Айганыш болсо айганыш. Айылдашың сулуу айганыш, ай жылдыздай көктө жайнаңыз, башка айылга көрө албай, баарыбыздын кетти айлабыз. Сулуу 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 айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш, адат болду күндө кечинде, айганыштын үйүн айланыш, болдум сага кайдан байланыш. Таш ыргытсам такыр тоготпой, кирешеңе жакын жолотпой, апаң чыгат сенин ордуңа, чоң таягын кармап колуна. Сулуу 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 айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш, адат болду күндө кечинде, айганыштын үйүн айланыш, болдум сага кайдан байланыш. Дерсиң. Ушундай. Сон. Жаныңа бара албастан ырактан карап турдум, баштагы күндөрдө эстеп башымды чайкап турдум, баштагы күндөрдө эстеп башымды чайкап турдум. Sen anı, sen anı sezgen joksun, sen anı
билген жоксуң. Жок нерсем табылгандай, жараттан арылгандай, жан дүйнөм балкып турдум, ошол кез кайрылгандай, жан дүйнөм балкып турдум, ошол кез кайрылганда. Сен аны сезген жоксуң, сен аны билген жоксуң. Сонун үнүңүзгө береке. Сиздин биздин студияга келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр болсо сизге эркин микрофон берейин, көрөрмандарыңызга кайрылып өтсөңүз болот. Чоң рахмат. Аябай сонун рубрика экен десем болот, анткени ырдагандан рахат алабыз да баарыбыз элечи. Ошол эле учурда Тагир байкеге дагы чоң рахмат. Жасмин айымга да чоң рахмат. Мен эс тутумум жакшы эмес, зрениям да жакшы эмес. Өзүм да жакшы эмес дешиптир. Картайган сайын ушинтип калат экенсиңдер. Тамаша. Жалпыңыздарга келаткан жаңы жылыңыздар менен демекчибиз. Эч качан муңайбаңыздар. Жашооңуздарда ар дайым сүйүү, сый, урмат, сонун нерселер болсун демекчибиз. Жаңы жылыңыздар менен дешиптир. Чоң рахмат.